Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube suyucuları, Desin TV kanalının kattaluçuları. Sizler menen men bloger Bakıt Sulayman. Sizlerge жарыя кылгандай бүгүн ушул 5 тапан 5 илик куудулдар группасын чыгарган искусстводо кеңири белгилүү азыр саясаттын дагы алдында бара жаткан адам Рахман Разыков менен аңгемелешүү болот дедим эле. Азыр ушул насип кылып ушул мүнөттөргө келип жеттик. Азыр мен ушул кишиге чаламын. Бир нече саясат боюнча жана башка нерселер боюнча суроолорду бермекчимин. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Alo. Alo. Rahman agay, salamатсызбы? Саламатчылык. Assalamu alaikum. Өзүбүздүн традициялык саламдашуубуз. Неме, Рахман ака, мен ушул убада бердим эле көрүүчүлөрүмө сиз менен маектешүү болот деп. Эмесе тоо кетер жеринен баштайлы суроолор боюнча. Биринчи ушул саясий жактан суроолорду берем, анан өзүбүзчө мындай жашоо боюнча болот. Ушул колдон келишинче аракеттенип жатам мен дагы ушул багытта. Менин биринчи суроом ушул Кыргыз революциясынын бульдозери деп аталган Азимбек Бекназаров жакын арада айтып кетти. Кыргызстанда оппозиция жок, кандайдыр бир ич күптүү болгон адамдардын гана бир группасы бар дегендей таризде сүйлөдү да. Ушул чын эле бизде Кыргызстанда оппозиция жокпу? Ушуга бир баа берип койсоңуз өзүңүз. Эми Азимбек досум эгер ошентип айтып аткан болсо, менимче ал бирдемеге таянып айтып атат да, жөнүндө сүйлөгөн жок да. Себеби бир убакта Азимбек мен оппозициямын азыркы бийликке. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп элди чогултуп алып сүйлөп чыккан эсибизде бар. Анан эле Азимбек досума кызмат сунуштаганда ал ошо сүйлөгөн сөздөрүн, оппозициясын баарын чогултуп бир жакка ыргыттырып Малайзияга кетип калган. Анан ойлоп атат, мен Малайзияга келе бергенден кийин оппозиция жок болсо керек, бир эле мен элем. Мен бир жерге келе бергенден кийин ким оппозиционер болушу мүмкүн деп ойлоп аткан чыгар да. Чын-чында Кыргызстанда өтө күчтүү, системдүү оппозиция бар. Алардын ана башында ушул Бүтүн Кыргызстан партиясы Адакан Мадымаров турат. Мен ошол партиянын мүчөсү катары, мен дагы ошол оппозициядамын. Эгер Азимбек досум силер оппозиционер эмессиңер десе, анда Азимбек менен түз дебатка чыкканга макулмун. Орусчабы, кытайчабы, малай тилинде. Малай тилинде сүйлөшөбүз. Ал уже үйрөнүп калган чыгар. Айтпадым мен барганда 1-2 айдан кийин эле малай тилин үйрөнүп калам депчи. Ошол. Жакшы агай. Анан дагы бир нерсени кыстыра кетти ал киши. Эми булга сиз кандай жооп бересиз билбейм. Ата мекен партиясы дейт, мындай кечинде президент тарап, анан күндүзү оппозиция тарап деп аябай катуу ракета атты. Анан илгери мен уктум эле, биз жакта бир Эргеш командир деген болгон экен. Ошону ырчы киши айткан экен. Эргеш кызыл командир болбой жерге кир, кечинде басмачы, күндүзү командир дегендей кылып. Чын эле ушул ата мекен тарабындагы бул дагы оппозицияга кирбейби? Ушулар жөнүндө дагы оюңузду айта кетсеңиз. Мындайды билбей туруп бирдемени айтып, жанагы күнөөлүү болгум келбейт. Эми ошол көп жыл чогуу жүргөн Азимбек досум билет болуш керек. Ата мекен партиясы кандай мындай иш алып барарын, кандай учурда каяка бурулуп кетерин, кыздын сыры төркүндө маалым дегендей. Ошол анан мен аларды күндүзү бийлик жакта, түндүзү оппозиция деп айта албайм. Рахмат. Неме Рахман агай, акыркы кездери сиздердин катарыңыздарга келип кошулган Темир Аргенбаевич Сариевдин бейнесине, анан Бектур Асанов тарапка ушундай азыр
аябай мындай сын пикир көз караштар айтылып жатат да. Мен жеке өз көз карашымды Агерте менен каналымда билдирдим. Ушул боюнча деги эле ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын ушул азыркы шайлоого келе жаткан өнөктүктөрү, даярдык боюнча оюңузду айта кетсеңиз. Мындай да, бүгүнкү Бүтүн Кыргызстандын саясий акыбалын айтардан мурда мындан 10 жыл мурдагы бир сөздү сөзсүз эскертип кетишим керек болуп атат. Себеби дегенде парламенттик мамлекет болуп, парламенттик түзүм болдук. Биз ушул башка жаңы мамлекеттик саясий система башкарууга өттүк дегенде азаттык программасы онда болсо керек. Текебаев менен Мадымаровдун ушундай бир эфирде сүйлөшүүсү болгон. Ошондо Текебаев мынтип айткан: Адыган Күйсөнбаевич, көгөрүп, көктүгүңүзгө таянып, макул болбой жалгыз калдыңыз. Мына сизден башка бардык эл, бардык саясатчылар ушу парламенттик түзүмдү жактырды. Биз жака өтпөйбүзбү деген сөз бар да. Ошодон бери мына ушунча жыл өттү. Биз 10 жылдан бери парламенттик мамлекет болуп жашап келатабыз. Биз эмне таптык? Биздин ийгиликтер кайсыл, кемчиликтер кайсыл болду? 10 жылда башчысы жок мамлекетке айланып, экономика артка кетип, кошуналар менен авробуз жерге түшүп, миллионго жакын жарандар Кыргызстандан тентип чыгып кетип, мамлекет бүгүнкү акыбалга келип турат. Бул ушул түзүмдүн бизге тийгизген кесепети болду да. Ушунча жыл бою бул түзүм кыргыздарга жарабайт. Кыргызстанга күчтүү президенттик мыйзамдын диктатурасын орнотуш керек деген Мадымаров Текебаевдин сөзү боюнча ошондо жалгыз турган болсо, бүгүн анын тегерегине бүтүндөй бир топ саясий партиялардын келип чогулуп атканы, демек Мадымаровдун көз карашы туура экендигин далилдеп атат. Сариев келип кошулгандыгы тууралуу ар кандай пикирлер айтылып атат. Мен аны окуп атам. Көптөрү бул туура эмес кадам болду дейт, же башка нерсе болду дейт. Мындай карашыбыз керек да. Биз эгерде мамлекеттик түзүмдү өзгөртүү боюнча чогулуп аткан болсок, Мадымаров айткандай, биздин партия үчүн түндүк түштүк Акаевдин, Бакиевдин, Отунбаеванын кадры деген түшүнүк жок. Биз үчүн бир гана нерсе бар. Эгерде кимде ким Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ушул алган багыты туура, мен ошону туура көрдүм, ушул саясатка мен кошуламын деп келген болсо, Атамбаев келсе дагы кабыл алам деп айткан. Себеби биз пендебиз, жаңылуучу адамбыз да. Анан жаңылганды түшүнүп, мойнум алдым эле көрсө бул туура эмес жол экен, ушуга келдим деп кошулса, аны эч ким түрткө салбайт. Мына исламда деле качан тобо кылып Кудайды тааныдым, ошол диндин эң тазасы ислам экен деп кайсы динден келмейин биз аны кабыл алабыз. Бүгүн ушундай кабыл алыш керек. Сариевдин келип кошулганын бул Бүтүн Кыргызстан партиясынын анын жактоочулары бул жеңиш катары кабыл алыш керек. Себеби биздин көз карашты адашкан жолдон түшүнүп келип кошулуп аткандын өзү бул Бүтүн Кыргызстандын колдоочуларынын чоң бир ийгилиги деп билейлик. Эгерде эртеге Текебаев келип кошулса, муну дагы чоң ийгилик дейбиз. Эгерде эртең кандайдыр бир Атамбаевдин партиясы келип кошулса, аны дагы биз чоң ийгилик деп билебиз. Себеби биз кээ бир адамдардын көз карашы, кээ бир адамдардын мындай түшүнүгү боюнча саясат жасабайбыз. Бул чоң бир бурулуш жасаганда элдин баарын эле чага бербейсиң. Мага бул жагат, бул жакпайт деген бир сөздөрдү көп окуп калдым. Туугандар, сага жагабы, жакпайбы, ушул жолдон башка жол жок болуп аткандан кийин биз ушул жолду баштап бараткан адамдын аркасынан барышыбыз керек. Аны менен бир акыл насаат айтып, же кандайдыр бир кеп кеңеш айтып, кыскасы баягы бир согуштун тартибинде командирдин генералдык штабтын берилген буйругун эч ким талкуулаган эмес. Ушул жерден жылбай туруш керек деген болсо, эмне үчүн деген суроо берген эмес. Демек ошол жерде туруш керек болгон, ошол жерден жылбай туруп, согушуп атып, акыркы адам калганга чейин жылган эмес. Ошон үчүн
ошондой тартип болгон жерде гана ийгилик жаралат. Ошол ийгилик ата мекендик согушта Сталиндин башкаруусунда чоң улуу жеңишти жеңип чыкканбыз. Эгер бүгүн биз мына ушул келаткан шайлоону да ошондой бир чоң мамлекеттик түзүм үчүн болуп аткан согуш десек, анда бул башкы штабдын кабыл алган чечимдерин талкуулаштын кереги жок деп ойлойм. Рахмат. Эми агай, сизди биз ушул искусство тармагында дагы жүргөн, элге эмгеги кадыры сиңип калган инсан катары жакшы билебиз да. Ушул азыр акыркы кездери шоу тармагынан келе жаткан ушул депутат болобуз деген үмүттөрү бар жигит кыздарыбыз бар экен. Ушуларга абдан бир эл тарабынан, ошол эле сиздин партиялаштарыңыз тарабынан деле мындай сын пикирлер болуп жатат да. Ырчы ырдаш керек, касапчы малын союш керек деген сыяктуу. Ушул нерсеге, ушул коллегаларыңыздын ушундай аракеттерине кандай баа берет элеңиз? Мындай да бакыт. Бардык граждандар ал кесиби ким болушуна карабай саясатка, сүйлөгөнгө, аралашканга укугу бар, туура, конституциялык укугу бар да. Ошол сахнада жүргөндөр деле саясатчы болобуз деп, депутат болойлук, парламентке барайлык деп атат. Мен аларды мындай көрөт элем да. Азыркы дүйнөдө болуп аткан көп бир нерселер, мисалы үчүн кече жакын деле Украинадагы шоумендин президент болуп калышы. Зеленский. Зеленскийдин. Анан ушундай бир жагдайларда биздин менин кесиптештерим, сахналаштарым сахнада жүргөн адам саясатка барса болот экен деген түшүнүктөр пайда болуп калды окшойт да. Анан эми буларга дагы бир түрткү болгон кечеги чакырылыштагы депутаттардын сабатсыздыгы, колунда турган кагазды окуй албагандыгы, дүйнөлүк кандайдыр бир маалыматтардан аябай тайк экендиги, көз караштарынын тайк экендиги, сабатсыз экендиги, ошолорду көрүп туруп, элдин астында сахнада жүргөн, сүйлөп жүргөндөр, ырдап жүргөндөр ойлонуп калды да. Демек биз деле барып, ошол жерге отурсак, ушуларга караганда жакшыраак сөз сүйлөп, жакшыраак бир мындай нерселерди, чечимдерди чыгарат элек депчи. Эми туура, бул парламент деген бул закон чыгаруучу орган, анын аткарылышын контролдой турган орган. Ал үчүн өтө бир көбүрөөк саясатка аралашкан адам болуш керек да. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айтсам, мен 45 жыл саясатты сатира менен жазып келдим да. Мен сахнага чыкканыма быйыл 45 жыл болду. Анан ошон үчүн мен бул парламентке барып атканым, мен депутат болоюн дегенден барып аткан жокмун. Мен эгер парламентке барып калсам, эгер ушул көрүүчүлөр, угуучулар добуш берип ишенип, мен ушул маданият тармагын оңдоого кандай мыйзамдар керек экенин, анын ичинде кайнап жүрүп, өз мындай бир башымдан өткөргөн туура эмес өтө көп нерселер бар экенин билем. Ушуларды бир оңдоо түзүүлөрдү киргизип, маданиятты бир жакшыраак деңгээлге көтөрө турган мыйзамдарды жазып өткөзсөм, маданият ишмерлеринин кандайдыр бир мыйзамдуу көп бир колдоолорго муктаж экендигин билем. Негизинен мына ушул багытта бир иштерди, иш-чараларын өзгөртсөм деген ой менен кетип атам. Анан бирок чындап эле жанагы элдин айтып атканына дагы бир көңүл бөлүп койсок болот. Эми сахнада жүргөн адамдар сахнада жүрө бербейби дегенчи. Эл өзүнүн оюн айтууга укуктуу. Сен муну туура эмес айтып атасың деп айтканга биздин укугу жок. Ошон үчүн ар бирибиздин тандообузду сыйлашыбыз керек. Сыйлаш керек ошол. Туура. Эми дагы бир мындай суроо да. Рахман агай, ушул баарыбыз эле саясатчы болуп кетип атабыз. Ушул чын эле биз ушундай нерсеге кептелип бара жаткандыгыбызга, кыйналып жашап жаткандыгыбызга эми биз мисалы кыйналып жатабыз да. Мисалы мына япондор же болбосо корейстер ушу улуу ата мекендик согуштан кийин 30 жылдын ичинде дүркүрөгөн дүйнөлүк державага айланышкан да. Биз дагы мына эгемен болдук, 30 жыл өттү,
кайра баягы жыртык тепши менен калдык да. Ушул нерсеге ушул биздин саясатчыларыбыз, биздин ак жабык качан президент башчыларыбыз эле күнөөлүүбү же карапайым ар бирибиз тараптан дагы бир кетирип жаткан кемчиликтер барбы? Деги баягы орусча айтмакчы, ким кто крайний дегендей да. Бул акыбалга жеткенибизге ким күнөөлүү? Бакыт, мындай да ар бирибиздин күнөөбүз бар. Менин де күнөөм бар, сенин де күнөөң бар. Угуп аткан ар бир карапайым жумушчунун, дыйкандын баарыбыздын күнөөбүз бар. Кандайдыр бир деңгээлде. Айтайын неге? Мен bir Талант Максутов, Талант деген енім bir kitap жазып атат. Государство это я дегенче, мамлекет бул менмин деген. Мен ошол китептен мындай жазылган немелерин окуп калам, барып басмага чыга элек, бирок жакында чыгат буюрса. Ошол китепти ар бир адам окуса деп ойлойм да. Себеби ар бирибиз мамлекетпиз. Биз азыр мынау кептелген акыбалга ким күнөөлүү деген суроону бергенде сөзсүз башка бирөөдөн издейбиз да. Бирок ондой эмес. Ар бирибиздин кандайдыр бир деңгээлде күнөөбүз бар. Сен көзүңдү жумуп отургондагы бир 5 мүнөт отуруп, сен эгер өзүң мамлекет болсоң, сен ушул мамлекеттин бүгүнкү акыбалга келип калгандыгы үчүн эмне жумуш аткардың, кандай аракеттерди жасадың, кайсы нерсени жасабадың дегенге жооп издеп тапсак, ар бирибиз өзүбүздүн күнөөбүздү билебиз. Мына азыр ушул мамлекетти сатып алуу жолдору кетип баратат. Добуш болушу сенсиң, ал сенин мамлекетиң. Ошону 1000 сомго, 2000 сомго, 5000 сомго билбейм, 10 000 сомго кандайдыр бир материалдык кызыкчылыкка сен ошол мамлекетти сатып атасың. Сен ошол мамлекетте жашай турган сенин балдарыңдын, неберелериңдин тагдырын сатып атасың. Буну сен билип атасың, башка бирөө кылган жок. Азыр сатып алуунун ушунчалык бир жаңы жолдору ойлоп табылды, бул иштеп атат. Мисалы үчүн bir айылда 400 шайлоочу болсо, анын 200-ün кайсы кандайдыр бир партия агитатор кылып, келишим менен айлык төлөп алып атат. Эми элестетем, 400 адамга 200 агитатор. Агитатор айлык төлөнө турган мындай официалдуу адам. Официалдуу адам экен да, аны сатып алдың деп айта албайт экенсиң, ал агитатор экен да, айлык төлөп берет экен. Мен жаңы угуп атам. Эми азыр Алло. Алло. Bir şaylooda, olan bir жаңы шайлоодо ушундай жаңы ыкмалар ойлонуп табылып атат да. Анан эми бул жолдорду жасоо, бул да кандайдыр бир спорт аянтчыларын куруп берүү, ушул сатып алуунун формаларынан сырткары азыр агитаторлорду көбөйтүү ушундай бир жаңы ыкмасы пайда болду да. Эми ушуну эл ушул сатылып кетип баратканын байкабай атат да. Анан биздин эл эмне кылайлык эми келип жардам берип атпайбы деген ой менен оптом сатылып атат. Бүтүндөй айыл, бүтүндөй көчөлөр, мына биздин көчөгө шагыл төгүлүп атат, келгиле шайлайлы деп. Анан ушу менен чогуу сатылып, эртең жанагы айткан мамлекетке өздөрү ошондой акыбалга түшкөнгө жардам берип атышат да. Азыр мындай да бакыт, коррупция менен күрөшүш керек, коррупционерлерди жок кылгыла деп бул элдин талабы да. Анан азыр шайлоодо ошол коррупционерлер айылдарга барды да. Күрөшпөйсүңөр дейин деп атам да. Силер күрөшмөк турсун, алардын колунан акча алып, аларды жетелдеп алып барып сыйлап төргө отургузуп атасыңар. Ошолор коррупционерлер. Анан кантип аны бийликтен коррупция менен күрөшкүлө деп талап кыласыңар. Ошон үчүн эгер элдин аң сезиминде бир төңкөрүш болсо, аң сезимде өзгөрүү болсо, ошондо да мамлекетте өзгөрүү болот. Келгиле ошону чогуу жасайлык. Ошондо Азимбек досум сурап аткан оппозиция барбы жокпу, алар жөнүндө таарынып жүргөн адамдар деп атпайбы? Ошондой эмес, чыныгы мамлекетти башка мамлекеттик системага бурабыз деген оппозиция бар экенин ошо жок деп аткандарга далилдейбиз. Ал үчүн биз күрөшүшүбүз керек. Агай, рахмат. Эми мындай да. Биз Рахман Разыковдун ушундай 5 тапан, 5 илик деген куудулдарды алып чыккан,
bir madani çöyrөdөгү белгилүү insan ekendигиңизди билебиz. Анан биз билбеген дагы элдер кызыккан bir секреттериңиz бар да. Эгерде ошондой айтпай жүргөн секреттериңиз болсо айтып дегендей. Деги эле бул Рахман Разыков деген өзү ким? Айтып коесузбу? Мен билбеген секреттерим жокко дейм. Журналисттер тургандалар баардыгын издеп, таап, жазып чыгарып турушат. Бирок ошонсо деле bir жаңылыгым бар, ошону айтып коеюн. Бул биринчи сенин каналыңдан айтылып атат. Мен кеше пандемия болуп аткан учурда 2 ай бою Салам Аликте жүрүп, өзгөнүн Салам Алигинде айылда, Актерек деген айылда bir толук метраждуу көркөм тасма тартып бүттүм. Эрен деп аталат. Бул кино тасма илим билим берүү министри менен макулдашылып, ошолордун буйрутмасы менен тартылды. Себеби бул тасма бүгүнкү мектеп окуучуларынын жашоо турмушунан, анын ичинен эң бир актуалдуу бир маселе чыгып калды. Акыркы жылдары бул баягы суицид темасы, өз өмүрүнө кол салуу балдардын ичинде өтө көбөйүп кетип атат. Мисалы үчүн быйыл эле где-то 35 бала экен ошол Кыргызстан боюнча өз өмүрүнө кол салды да. Анан ошонун келип чыгуу себептери, эмнеден балдар бул кадамга барып атышат деген суроого жооп тапканга аракет кылып бул сценарийди жазганмын. Бул 5 жыл болуп калды бул кино сценарий жазылганына. Асамжин деген жакшы режиссер жигит, буга чейин жана Ажар деген кино тасманы тартып жараткан бала. Ошол бала режиссерлук кылып бул кинону тарттык да. Анан кинодогу башкы ролдорду ойногон ырчы кызыбыз Нур Чолпон деген ырчы кыз бул башкы каарманды ойноду кыздардан. Кыскасы бул кино тартылып бүттү. Жакында бул сентябрь айларында билем мектеп окуу системалары ачылып иштей баштаса, ошону мектептерге көрсөтсөк деген планда турабыз. Анан менин оюм боюнча бул ар бир мектептеги окуучу бул тасманы көргөндөн кийин дил баян жазса деп атам да. Эмне үчүн бул мектепте эң жакшы окуган бала бул кадамга барды. Эмне түрткү болду, эмне болгондо бул бала бул кадамга барбайт эле. Сценарий боюнча суицид жасаган баланы сактап калышат, достор келип. Ушул чоң бир маселени чечүүнүн жолдорун издегенге аракет кылганмын. Жамал Сейдахматов ойноду башкы ролдо чоң энесин ролун. Кыскасы, менин оюмча бир өзүнүн максатына жетип тартылды кино. Анан бул тасманы каржылоо маселесин Ахматалы Болуш кайрымдуулук фонду каржылады. Себеби мындай коммерциялык эмес кинолорду каржылай турган фонддор дагы кичине азыраак экен. Бирок ушул Ахматалы Болуш кайрымдуулук фонду ушул кино тасмага толук каржы бөлүп берип, кинону тарттырды. Мен ал фонддун жетекчилерине чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Мына ушул. Анан дагы бир кыргыз эли билбеген жактарды деп атасың, ошон үчүн айтып атам. Акыркы мерген деген дагы бир кино сценарий тасманын сценарийсин жазып, Токтош деген сценарист досум экөөбүз муну жазып атабыз. Анан буйруса, акча болуп калса, ал кинону тартабыз. Ошо кыргыз биздин көрүүчүлөр, угармандар билбеген анча-мынча билиши элек. Ушундай бир кандай десем, багыттарым бар, ушулардан башкасын билишет эми элдин баарычы. Рахман агай,
жакшы пландарыңыз бар экен. Рахмат. Эми ушул нерсеге байланыштуу суроо эми мен мындай маалымат менде жок экендигинен кечирим сурайм. Ушул кино тармагы боюнча сиздин ушул кино тартуу жаатындагы бул алгачкы эмгектериңизби же буга чейин дагы ушундай кино тартуулар болдубу? Бул бир. Экинчиси Нур Чолпон деп жатасыз. Бул кадимки биздин Нур Чолпон деген кызыбыз бар. Сонун ырдаган. Ошол кыз тартылган окшойт, ушуларга жооп берип койсоңуз. Ооба. Эми мен буга чейин бир топ кинолордо бар, Түндүктү келин, Талак деп Рыспек Жабиров тарткан кинолордо кошулуп ойноп сценарийсинде иштешкенмин. Бул биринчи жолу мен өзүм жазган алды. Алло. Анан буйруса ушул кино багытында болду. Буйруса ушул кино багытында көбүрөөк иш жасасамбы деген ойдо ушундай бир сценарийлер боюнча иштеп атабыз. Анан бул пландар ушундай. Бул кинону Кыргызстанда эле эмес, мына Турциядагы бир кино компаниялар менен биргелешип бир чоңураак кинолорду бир эл аралык деңгээлге алып чыга турган ойлорубуз бар. Эми алар жөнүндө биздин максаттар. Аны убакыт көрсөтөт. Агай, Нур Чолпон жөнүндө айта кетсеңиз. Нур Чолпон ошол ырчы кызыбыз, ошол өтө чоң эл аралык деңгээлдерге бир ырдай турган кызыбыз бар. Нур Чолпон жөнүндө айтып коеюн. Нур Чолпонду мен Кытайдагы бир чоң ырчылардын эмесин сынагын өткөзүп турган CCTV компаниясынын астындагы бир телефестивалга ырларын жөнөттүм. Алар угуп көрүп аябай жактырышты. Бул кыз буйруса жакынкы күндөрдө фестиваль иштей баштаса сөзсүз түрдө чакыртуу жөнөтөбүз дешти. Азыр мына пандемияга байланышкан ал проекттер токтоп турат экен. Ошолор ачылганда буйруса ал кызыбызды ошол фестивалга жөнөтөм. Ошол жерден барып Димаш Кудайберген барган сыяктуу эле Кытайдан башталган дагы дебюту. Ошондой кылайлы депсиздерби? Ошондой. Ал угуп көрүштү, ал уюштуруучулар. Неге мен CCTV'ге чыгып калдым? Дагы бир мындай жаңылыкты айтып коеюн. Бир жылга жакындап калды. Ошол Пекинден CCTV компаниясынан келип, менин чыгармачылыгым жөнүндө 1 сааттык документалдуу кино тартышты. Бул кинонун аты сатира. Коомдун көз карашын калыптандырууда кандай роль ойнойт деген теманын тегерегинде болду. Бул программанын тартылып калганына Кыргызстандагы жанагы Конфуций мектеби, ошонун директору 20 жылдан бери Кыргызстанда жүргөн Хансул бала, орусчаны аябай жакшы сүйлөйт. Ошол сатира, кыргыздын сатирасы боюнча мындай кызыгып изилдеп, анан ошол сатиранын көпчүлүгүн саясий сатираларды сиз жазат экенсиз деп келип мени менен таанышып, анан маектешкенден кийин ошол өзүнүн компаниясына сунуш кылып, анан ошол компаниянын чыгармачылык тобу Кыргызстанга учуп келип, 20 күн жүрүп, ал 1 сааттык кино тасманы тартып кетишкен. Мен ошолор аркылуу Нур Чолпондун чыгармачылыгын сунуштап, анан ошондой сунуш келип түштү да. Кыскасы ушундай, бул дагы менин ойлоом жаңылык депчи. Өтө чоң рахмат. Рахман агай, ушул өзүңүз сатира жаатында деп сүйлөп калдыңыз. Эми ушул коштошоордо абдан сиз менен сүйлөшүү бизге кызык болду. Ушул элдерге айтып бере турган сатирабы же сизди акын катары билебиз, ырларыңызбы, ушундай жакшы сюрприздер болсо биз даяр элек укканга. Бакыт, эми менин чыгармаларым көп. Аны окуп жүрөм. Азыр менин жанымда, колумда сен телефон чалганда жаңы жазылган чыгармалардан эч кимиси жок. Алардын баары видео. Эми мындай эски болсо да окуп кое берейин. Мына бул дагы ушул саясий ырларга кирет. Биздин парламентте отуруп мен уялам дебеди эле бир депутатыбыз. Ооба. Мен ошондо Россияда мигранттар менен жолугушуп жүргөнмүн ошол кезде. Анан депутат мен уялам жөө баскандарды көргөндө дегенде угуп отуруп, бул ошо Москвада жазылган ыр, мигранттардын атынан депутатка жооп деп жазганмын да. Ошону сенин каналыңдын угуучуларына окуп берип койсом болобу? Рахмат болот.
депутаттар уялса жөө баскандан, мен уялбайм жол шыпырып жаткандан. Geçe sen de el içinde жүргөнсүң, жем андатчан түштүң бел асмандан. Уялгыла, кылмыш ишин жапкандар, кылым жаткан мөңгүлөрдү саткандар, кыйын кылып бийлик берген силерге көчөдө эле жөө жалаңдап баскандар. Уялгыла, атка минген жакшылар, уялганда сокур көздөн жаш чыгар. Уят көрсөң эл ичинде басканды уруп кетет элге берген антыңар. Мизам десең мыйыгынан күлүшүп, миллиардтарды алган алар менчиктеп, миллион бала тентип кетип мага окшоп, ата энелер мелтирешет жертиктеп. Мен силерди сагынганда алыстан, ыйлап алам көз жашымды арчыбай, туңгуч балам чоңойгондур бой жетип, жыгалды азыр мени тааныбай. Туугандарга ахиретке жөнөгөн, кечиргиле сала албасам топурак, жогорку окуу жайын бүткөн балаңар жол боюнда жол шыпырып отурат. Ой, рахмат агай. Бул менин дагы жүрөгүмдү титиреттен, анткени мен дагы ошо сиз айткан миллион мигранттын биримин. Эми мен сизге ушул шайлоо өнөктүгүндө бара жатыпсыз. Сизге ушул мен колдоп жаткан бүтүн Кыргызстан партиясына жана башка оппозициядагы маанайдагы партияларга мен ийгиликтерди каалаймын. Биздин чакан ушул каналыбызга убадаңызды аткарып келип бергениңизге мен абдан көрүүчүлөрүмдүн, өзүмдүн атымдан ыраазычылык билгиземин. Сизге ден соолук жана ийгиликтерди каалаймын агай. Рахмат. Аксат рахмат. Ушул блогерлик эйбизби кандайдыр бир маалымат айдынында аралашып чыгып калдың. Аз эле күн болсо дагы көп бир көрүүчүлөрдү чогултуп атасың. Мунун бирден бир себеби сен эч качан бирөөнү мактап, бирөөнү жамандабай, ортодо бардыгына тең микрофон сунуп, элдин жүрөгүнөн орун таап атасың. Эгер сен ушундай чындыкты сүйлөп турсаң, сенин көрүштөрүң Кудай буйрса мындан да көп болот. Ийгилик болсуңузга. Рахмат. Өзүңүзгө да ийгилик.